Господин Антонович, колдоп бердик, албетте колдош керек. Башка маселе боюнча, нарын жолдор боюнча, өткөн айттык эле, министр айттык, сизге айттык эле. Титулга кирген, капитал салымда бересе киргенде бүтөттөрүңөр эле. Ошо бүтпөй кетти. Себеби эмнеде? Техника жетиштүү, мамлекет тарабынан акчасы каржыланып атат. Бүтүм жок дейт, бүтүм. Эмне себептен бүтүм тартыш? Эми сиз өзүңүз жакшы билгендей, бүтүм менен биз Россия менен келишим түзгөнбүз. Ал эми жайында сезон башталгандан кийин ошол бүтүмдүн келиши Россия тараптан, андан сырткары Казакстандан өтүшү кыйындап калды. Ошол себептүү чындыгында бүтүмдүн келиш маселеси менен Нарын областындагы жолдордун чын эле быйыл бүтүшү боюнча көп кемчиликтер болуп калды. Ал боюнча өзүңүз жакшы билесиз, жетекчилигине да чара колдонулду. Андан сырткары быйыл Нарын шаарында жана аэропорт жасалгандыгына байланыштуу физикалык жактан асфальтобетонный завод жаңы алганбыз. Ал орноттук Нарын районуна. Быйыл бүтүм асфальт чыгарып бергенге жетише албай калды. Ошол себептүү быйылкы калган жолдорду азыр эми өзүңүз билесиз, күн сууктап кетти, ат башындыкы эмдиги жылы болгон күчтү ушу Нарын областына жумшап туруп, дагы кошумча завод коюп туруп бүткөрөлү деп атабыз. Ал жана переходящий объект болуп туруп эмдиги жылы бүткөрөбүз. Рахмат, жакшы түшүнүп кеттиңиз, калкка түшүнүктүү болуп, бүтүм жок болду да. Исбек Жантаевич айтып коеюн, Казыбек Кызыл Ту 5,1 километр основания базылып калып кетти. Ооба. Калинин жаңы күч 3 километр базылып основания калып кетти. Чарак муз 10 километр каралды эле, быйыл 5 километр бүтмөгө эле 1 километр бүттү. Ал да калып кетти. Андан тышкары ат башынын ичине 3 километр каралды эле, 1,7 базылып 1,3 калып кетти, ал да калып кетти. Ат башы өзгөрүш 4 километр каралды эле, 1 да метр бүткөн жок ошол жерчи. Сизден сураныч, ушуларды карап койсоңуздар. Андан келаткан жылы тездетип берип койсоңуздар, жазында. Сөзсүз түрдө жана айтып кетпедимби, ушу областтардын ичинен Нарын тарабынан себептер менен жолдор жазалбай калды, жетекчилигин кабыл алдык. Анан Улан Болотбекович эмдиги жылы сөзсүз түрдө биз бул жолдорду бүткөрөбүз. Рахмат. Ошондой эле ат башы Ачык айын жолунда калып кетпесин деп заводдон каршыга асфальт алдыртып койгом да, 5 миллион сом. Ал базылган, ошону бериш керек болот тез аранын ичинде заводко. Мен калпычы болбойм, бердик деди эле, мен азыр эле чыгып тактайм. Андан тышкары Нарын Иирису Четура жолунда 2,1 километр 7,3 базылмак, 2,1 базылды. Ага дагы 2 миллион 700 миң заводко карызбыз. Калып кетпесин алы берле дегем. Ошону сизден сурабыз. Тезинен бүтүп берип коесузбу? Андан тышкары Нарын шаарынын ичинде Сагынбай Орозбак көчөсү бар эле, өзүңүз билесиз. 1 километр 280 метр. Ошого да азыр 6 миллион сом керек болуп турат уштапта. Базып алсак, быйыл бүтүрүп алсак. Рахмат, чоң рахмат.